Бул жыл кыргыз спортчулары үчүн өзгөчө жыл болду. Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарындагы кезектеги Париж Олимпиадасы эң жемиштүү деп табылды. Олимпиадага катышкан спортчулардын 1/3 ашыгы медаль менен кайтты. Бул оюндарга катышкан 206 мамлекеттин ичинен Кыргызстан 68-орунду ээледи. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрү боюнча жыйынтык төмөндөгүдөй болду. Өзбекстан 13 медаль менен 13-орунду, Казакстан 7 медаль менен 43-орунду, Кыргызстан 6 медаль менен 68-орунду, Тажикстан 3 медаль менен 79-орунду. Түркменстан медаль ала алган жок. Биздин спортчу батырларыбыз батырларча ушу биздин кыргыз мамлекеттин намысын коргоп, желегин желбиретип, Олимпиадада мына 2 күмүш, 4 коло медаль алып келишти. Негизи ушу биз эгемендүүлүктү алгандан бери бул чоң көргөзүш десем жаңылбайм. Айына караганда биздин спортчулар 1-орунда да. Себеби 16 спортчуларыбыз Олимпиадага катышуу үчүн лицензия алып, ошонун 6 медаль алган, бул чоң көргөзүштүк да. Мына биздин коңшу мамлекеттерибиз 100гө жакын, 70тен ашык, 60тан ашык лицензия алып, бирок алган медалдар ким азыраак да. Ошого карап, мына чоң мамлекеттерде 200-300гө чейин спортчулар лицензия алган да. Кыздарыбыз, батыр кыздар, кыргыздын даткасы дейбиз, мына Айсуу Тыныбек Олимпиадага барбайт деп күмөн болуп калган да. Бирок жаракатына карабастан өзүнө колуна алып, ошо жаракаты менен мына колго алган медали бул батырлык да. Жогорку кеңештин депутаты Таалайбек Масабиров Париждеги мындай жетишкендик спортчулар менен машыктыруучулардын талыкпаган эмгегинин, өжөрдүгүнүн жана мамлекеттин аларга болгон камкордугунун жыйындысы деп эсептейт. Негизгиси биздин ушу спортчуларга жакшынакай шарт түзүп берген биздин урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, Камчы Кыдыршаевич, кабинет министринин төрагасы Акылбек Шөнбековичтер спортко аябайдай чоң шарт, жакшы шарттар түзүп берди да. Акча каражаттарын убагында берип турду. Мына шарттары мен ойлойм жакшы эле болду. Каражаттар убагында берип турду. Ошонун негизинде алар дагы спортчулар өзүнүн мындай Олимпиадада болгон күчүн жумшап, кыргыз туусун желбиретип, намысын жакшы коргоп келди десем, жаңылышпаймын. Бирок бери айтып калат, 6 медаль болбой калыптыр деп. 6 медаль убакыт саат бергенде болот. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич Олимпиадага катышкан спортчуларды аянтта ушундай жакшы мындай жогорку деңгээлде тосуп, баардыгын бирдей кылып туруп, баардыгын автоунаа белек кылып берди. Акчалай сыйлыктарды берди. Машыктыруучу, жеке машыктыруучу, спорттук дарыгерлердин бирин калтырбай, баардыгына ушунчалык чоң деңгээлдерде сыйлыктарды, белектерди тапшырды. Мен ошон үчүн биздин урматтуу президент Садырга чоң ыраачы билдирет. Ушунчалык спортчуларга көңүл буруп, ушунчалык спорт күйөөмандарын кубантты десем жаңылбайм да. Мына биз спортчуларга айтты, эртеңден баштап машык алып, сөзсүз түрдө алтын медалды алып келгенге убадабызды берип туруп, убадаларын берди. Мен ойлойм, ошо убадалары Кудай буйрса ишке ашсын. Ата мекендик спорттун тарыхында биринчи жолу Мунарбек Сейитбек уулу бокс боюнча күмүш медаль утту. Дагы бир маанилүү жагдай, грек-рим күрөшү боюнча курама команда Иран менен Кубага гана утулуп, медалдык эсепте 3-орунду ээледи. Биздин спортчулардын бул жеңиштерди оор шарттарда алгандары медальдарга өзгөчө маани берет.